Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Кыргызстандык 1077 жараны россиялык кабактарда. Министрлик учурда Кыргызстандын 1077 жараны Россиянын аймагындагы абактарда камалып отурат. Бул маалыматты Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин 20 февралдагы отурумунда билдирди. Депутат Шайлообек Атазов, Сверлов округу камактагы жарандардын арасында кокусунан же күнөөсүз сот жообуна тартылган жарандар бар экенин белгиледи. Депутатка жооп узаткан министр: бул багыттагы иштер жүргүзүлүп жатат. Былтыр 33 жаран экстрадицияланды. Сиздин маалыматыңыз туурадыр, андайлар дагы бар деди. Булак Назар Ньюс KG. Курманбек Бакиев Кыргызстанга келсе камалабы? Башкы прокуратуранын жообу. Качкын президент Курманбек Бакиев Кыргызстанга келе турган болсо дароо камалат. Бул тууралуу маалыматты бүгүн 20 февралда башкы прокуратуранын маалымат кызматы ырастады. Башкы көзөмөл органдан билдиришкендей, качкын президент соттун 2016 жылдын 29 июлундагы чечим менен 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуяларга жана башка эпизодторго байланыштуу 30 жылга эркинен ажыратылган. Өткөн жылы август айында башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Беларустун жогорку соту Курманбек Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп берүүдөн баш тартканын билдирген. Андагы маалыматка ылайык башкы прокуратура Бакиевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн экстрадициялоо боюнча 4 өтүнүш жөнөткөн. Бирок Беларусь Республикасынын жогорку соту арыздык канааттандыруудан баш тартып, ага анын соттолушу саясий куугунтукка байланыштуу болгондугу себеп экендигин билдирген. Белгилей кетсек, өлкө башчы Садыр Жапаров 18 февралда мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбековду чогултуп, бир столго отургузганын айткан. Мамлекет башчысынын билдирүүсү коомчулукта кызуу талкууга алынды. Бул боюнча президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков талаш тартыштар жаралып, негизсиз тыянак чыгаруулар орун алып жатканын билдирди. Ал мамлекет башчысы мурдагы президенттердин кайсы бирин мыйзам жоопкерчилигинен бошотуп, аларды өлкөгө кайтарып келүү жөнүндө сөз айтпагандыгын белгилеген. Булак Супер KG. Туркиядагы апатта каза болгон Мадинанын орундалбай калган тилеги. Туркияда орун алган жаратылыш апатында кыргыз жараны Мадина Бактачиева дагы курман болгон. Анын сөөгү Кыргызстанга алынып келинип, кичи мекенинде жерге берилген. Бизге жеткен маалыматтар боюнча анын жалгыз уулу бар. Учурда 11-класста окуйт. Мадина Москвада 4 жылда иштеп, ал жактан Туркияга кеткен. Жалгыз баласына үй алып берем деп иштеп жүргөн. Биринчи турмушунан ажырашкандан кийин кайра турмуш курган эмес. Анын көксөөсү аткарылбай кеткен максаты жалгыз баласына үй алып берүү болгон. Мадина Бактачиева 1986 жылы Өзгөрүш айылында төрөлүп, ушул жерде чоңоюп, Өзгөрүш мектебинде билим алган. Азыркы учурда Туркияда каза болгондордун саны 41 миңден ашты. Булак Назар Ньюс KG. Экс-президенттердин жолугушуусу. Султанбаев коомчулуктагы талкуулар боюнча билдирүү жарыялады. Коомчулукта өлкө башчы Садыр Жапаров Кыргызстандын мурдагы президенттеринин баарын чогултканы кызуу талкууга алынды. Буга байланыштуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирүү жарыялады. Президент Жапаров өз кайрылуусунда мурунку президенттердин эч бири менен жеке кызыкчылыгы, кастыгы же милдеттенмеси жок экенин так айтты. Анын негизги максаты чыныгы улуттук консолидация, кыргыз мамлекетинин өнүгүүсү үчүн биригүү. Өлкөнүн бардык жетекчилеринин кемчиликтери бар.
эл аларды жакшы билет. Ошону менен бирге жакшы жактарын да эстен чыгарбайлы. Эгер Алмазбек Атамбаев тууралуу айта турган болсок, биз ал башкарган убакытта позитивдүү учурлар дагы болгонун унутпашыбыз керек. Тилекке каршы учурда коомчулук арасында жана социалдык түйүндөрдө мурдагы президенттердин, учурдагы бийликтин жана башкалардын тарапкерлеринин ортосунда талаш тартыш уланууда. Буга байланыштуу бардык тараптарды өз күчү менен энергиясын өз ара мамиле териштирүүгө эмес, мекенибиздин бакубаттуулугу үчүн жаратмандыкка багыттоого чакыргым келет. Президент Жапаров Исхак Разаковдун убагынан бери келе жаткан өлкөнүн бардык кийинки жетекчилери жаман нерселердин баарын өзүнүн мурункуларга жабыштырган адатты бузуп салгысы келет. Бул президенттердин жолугушуусунун негизги максаты болгон жана анын мындан башка жашыруун мааниси жок деп жазган ал. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров мурдагы президенттер менен жолугушканын жана алар бири-бирин кечиргенин 18 февралда Facebook'тагы баракчасы аркылуу билдирген. Буга байланыштуу коомчулукта түрдүү маанайдагы пикирлер айтылып, талкууга алынды. Булак супер кежи. AQShnын президенти Джо Байден Киевке поезд менен келди. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден Украинанын борбору болгон Киев шаарына келди. Ал поезд менен бүгүн таңгамал келген. Анын визитинин максаты себеби азырынча айтыла элек. Белгилей кетчү нерсе, AQShnын президентинин иш сапарлар регламентинде Украинага болчу сапары көрсөтүлгөн эмес. Байдендин визитин Украина президенти Владимир Зеленский тастыктап, Джозеф Байден, Киевке кош келиңиз, сиздин келишиңиз биз үчүн чоң колдоо деп өзүнүн Telegram каналына жазды. Булак Назар Ньюс кежи. РФ Коргоо министрлиги Киев радиоактивдүү зат пайдаланылчу чагым даярдоодо. Украина бийлиги радиациялык кооптуулук күч аймактын биринде масштабтуу чагымчылык даярдап жатканын Россиянын Коргоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, Киев БУНун башкы ассамблеясынын атайын сессиясынын алдында аймакты ууландырууга ниеттенүүдө. Мындай чагымчылыктын максаты Россиянын куралдуу күчтөрүн Украинанын радиациялык кооптуулук күч аймактарына сокку урду деп айыптоо. Алардын планы боюнча соккудан радиациялык заттар сыртка чыгып, аймак ууланды деген кине коюлмакчы, деди министрликтен. Бул максатты ишке ашыруу үчүн Украинага радиоактивдүү зат жүктөлгөн бир нече контейнер келген айтылды. Алар Киевдин көзөмөлүндөгү объектилердин биринде пайдаланылмакчы. Булак Спутник кежи.